Мынакей ардактуу телегөрүүчүлөр, өзгөчө комуз муну негизинен индеецтер чертип жүргөн экен, кыргыз индеецтер экен. Мына ушундай гомус деп атап чертип келишкен экен. Ал эми бул тууралуу азыр биз кененирээк билебиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин студиябызга музыкалык аспаптар толо келди. Көтөрүшүнчө көтөрүп келди. Биздин коногубуз Кыргыз элинин сыймыгы, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казакстандын жана Россиянын эмгек сиңирген артисти, аспаптардын атасы деп койсок да болот. Бизге конокко келди. Курмангазы Азыкбаев, кош келиңиз. Саламатсыздар. Саламатсыздар телегөрүүчүлөр, менен да учурашып коелук. Жакшы, эми жанатан бери реклама мезгилинде кыргыз аспаптары жөнүндө сүйлөп калбадыкпы? Негизи кыргыз аспаптардын деген бул биздин кыргыздын тарыхы менен үрп адаты, салты ушу бүт бардыгы менен тыкыз байланышуу. Себеби биз тилибиз дагы жанагы мелизма деп коебуз, аркасында фаршлак кандай мындай ойногондордун баары тең ошо кыргыздын тилинде кандай деп коебуз го кээсте, же жок ооба деп, же я деп атпайбызбы, ошонун баары тең ушул аспаптардын ичинде. Жан дүйнөнү, сезим дүйнөнү, акыл дүйнөнүн баары тең камтып турган аспаптар менен тыкыз байланышуу. Ошон үчүн бул аспаптар эртең мененки аян берчү, азан береби, аян береби ошонун баары тең ушулар менен түздөп жолун нукурап, өзүнүн нугун көргөзүп, ошондойдун баарын тең көргөзчү нерселер. Жана силер башында айтып кеттиңер, музыка терапия деп. Албетте, абдан жакшы бул. Себептен бул үйлөм аспаптардын бул йоганын системасы. Кыргыздар эртен эле билчү. Жардан жыгылып, же бир кабыргасын сындырып, же дагы бирдеме кылса үйлөтөт. Кайра туруп калсын ордуна деп. Бул темир ооз комуздун мына түрлөрү бар, чоң ооз комуздардын түрлөрү бар болчу, ал таппай калдым. Алар болсо, бул черепной давлениеге кетет. Ар бир аспаптын өзүнүн миса эмеси бар да, милдети. Ошол жагына жардам берип уктап калган клеткаларды ойготот. Ошон үчүн жаратылыштан чыгып атпайбы булар? Өзлөрү биздин эле жер эне, ыйык да жер эне. Ошо жер энеден чыккан аспаптар эле кайра келип эле бизге өскө дары болот да. Ошон үчүн ар бир аспапты үйрөнө били. Биздин ар бир үй бүлөдө 5 бала болсо болот, ошонун экөөсү, үчөөсү аспапты ойногон сайын бул үйдү тазалап турчу нерсе да. Жанакындай стресс, депрессия аласыңбы, аспап, музыка деген ыйык нерсе болот. Бүт ааламды музыка курчап турат. Мына сүйлөп атсак дагы музыкада. Чүчкүрүп атасыңбы, жөтөлүп атасыңбы, же каткырып атасыңбы, күлүп атасыңбы, ошонун баары тең музыкага кирет да. Ошону жакшы бап эстеп, мындай аяр мамиле кылып алыш керек. Бирок буга аспаптарга баары билим керек да. Билим, илимдүү жагы дагы бүт баары тең ушул жерде. Жанатан бери мурдуңар менен деп атасыңар, бул кварта квинта бар я. Ал дагы музыкага кирет. Ал дагы музыкага кирет, бул деген ошол кварта квинта менен жер өзү ушинтип байланат. Ошон үчүн ден соолукка пайдалуу чакра, биоток, ауранын баарын тең камтып турат. Анан жанакы индеецтер жөнүндө деп айтып атпайсыңбы? Бул деген илгерки жанакы азыркы кыргыздар мындай көп ишене бербей калды. Баягы илгерки агым инерция менен келатат да, атеистический көз карашчы. Окуйгун баягы эле окшоштуруп эле ура беришет кыргыздар депчи. Андай эмес эле, мен кыдырдым да, 120 мамлекет эмнеге кыдырдым? Таманым тешилип калдыча. 120 мамлекет. Анан кыдырып атып, анан ошондо американецтер муну комус дейт, гомус дейт экен да. Анан мен эмне комус десем, но гомус деди. Анан окуй алып көрөйүн деп, бул илгери эле 10 жыл мурун келген да. Анан алып ойноп көрсөм эле, деп эле эметип калды. Анан мен айттым, бизде к деген тамга көп колдонот. Х деген аз колдонот. Бул кийинчерээк келди да. Жанакы букара эл деп биз айтабыз да, карапайым элди букара эл дейт. Ошол эле букара эл фундамент биздин өзөгүбүздө. Ошону анын кийинчерээк Бухара болуп калды. Самарканд эмес, Самаркент. Ал дагы ошондой экен. Обсерваториясына баргам, илгери Ислам Каримович чакырган кезинде, ошондо барсам, Бакай атанын калпактарын кийип турат, жанында малайлары чалма кийип турат. Ошол кезден бар. Муну бекерден изилдеген жокмун, бул жаш муундарга калсын деп атабыз. Жаш муундар бизден өсүп, өркүндөп кетсе гана изин калат. Ошон үчүн бул аспаптарды айтып эле атам, ошол жетпейт ба? Мына аспаптардын баары чогулуп, бир көп киши ойногонду эмне дейт? Бул чууген дейт. Оркестр деген сөздү эмеден орустардыкы да эмес. Бул деген тиги эмеден келди да, Запад, Европадан антип мынтип атып. Негизи биз чууген дейбиз. Агай, азыр ушул жердеги аспаптардан бизге аткарып бербейсизби? Эми мына бул биз билгенден агай мүйүстөн 54 аспап түрүндө 54 аспапты мен изилдеп жүрөм да, бирок 37син биз колдонуп атабыз. Биз дегеним Энисай тоонун ичиндеги балдар, бул бекер мектеп.
Ошо келген музыкалык билими барлар 5-6, 7 класс билими бар музыкалык билимдерин ошо бизге келгенде бекер берип, бир 2-3 жылдын ичинде кесипкөй, мына профессиональный деңгээлге чыгарып туруп, анан келе кой деп кадамчылыктырып, дүйнөсүн кыдырганга мүмкүнчүлүк берип, ошол айлана чөйрө таасир берген сайын жаш муундар өсөт. Ошон үчүн Инисай тобуна келгендер гана жол ачылып, жакшы, антпесе штамповочный тарбиялап коет да, комузду нота менен ойнотуп, монтуп калып атпайбы, кулакты эмне өркүндөтпөйбүз. Жан дүйнөнү, сезим дүйнө өчүп калып атат дагы, робот нота берсең ойнойм, нота бербесең ойнобойм деп, ошондой ыкмага өтүп кеткен да. Кеңиз мунун атын айтып. Бул деген жөнөкөй эле жанакы текен эле мүйүсүнөн кичинекей жанагы. Эмне деп аталат агай бул? Булар мүйүс дейт. Мүйүс дейт. Эми мүйүстүн түрлөрү көп, мына чүлген деп бул аспап кетет. Мына мындай кетет. Кандай кереметтүү, сонунбу? Ошондой. Эми ошол эле мына чопочор деп атпайбыз, жана ойноп аткандар эле лайым эле ошону эле ойной беришет. А башкаларды ойноп кандай керемет. Кийинки чоң мүйүс мына чууген. Мен кескесте муну джаз деле ойнойсуң, классика деле ойнойсуң, көп нерселерди ойнойсуң да, бул тембры, үнү ар кандай болуп чыгып кетет. Үстүңкүсү башкага, тигинси кээ бирде саксофонго да окшошуп кетет. Анан мындай оондорду чечсеңиз, баракелде. Кийинки дагы мына кийинкиден мына андан да чоң бар экен. Ооз комустарды жыгач ооз комустун моундайларын көрүп атпайсызбы мына? Жип мененчи. Мына бул кийинки жашыраак дагы, жашыраагы. Эскиси болсо баягы токойду арылап жүрүп эле тапкан да кыргыздар. Мына эскиси унутулуп калган бул какма. Мына. Кандай керемет. Муну баарын тең ушу чууген деп атабыз, оркестр. Ошонун баарына коштогондо 41 40тан ашып кетет да, бирөөсүн ашыртып айтат да, 40 дегенде бирөөсүн 41 аспап менен чууген тозуп алып, Манас атабыздын доорунда, ага чейиндагы аспаптар ошолордун баарын кетти. Ошондо эле биз жер, от, аба деп эметип атпайбыз, асман деп. Ошол кезде шамалдын үндөрүн чочутма деп коет бул аспапты окусаңар. Мына бул аспаптардын баарын жана биз эми орусча айта берелик, оркестрде колдонуш керек болчу. Булардын баары жоголду да. Ага, сизди буга чейин мисалы человек оркестр адам деп коет. Демек биз сизди чууген адам деп койсок да болот турбайбы? Чуугенде эми бул жалпы элге сиңелек да. Жалпы эл ушунун баарын билсе, ар бир үй-бүлөдө ушундай аспаптар чыгып турса, биз көчмөн болуп атып, көп аспаптарыбызды башка улуттарга калтырып кеткенбиз. Жанакы дагы эле какшап айта берем, Сарынай, Каранай деп атпайсызбы? Ошолор Сурнай Керней эмес, Сарынай, Каранай дейт. Мына эмен азыр эле окуп берейин, унутуп калбай. Кандай аспаптардын унутуп калган? Мына бизде унутулуп калган аспаптар. Жана Сарынай, Каранай дегенди кес-кесте эле колдонуп калабыз. Муну эми өзбектер энчилеп, дагы эметип атпайбы? Негизи бул жоокерлердин аспаптары. Бул жоокерлердин аспаптары ошону эле Сарынай, Каранай деп атат. Жеке сан деген жогулду. Мына куш куйрук. Бул биздин жанакы учма эмелердин куйругунан жазылган аспаптар болчу. 40 элек менен 40 кыл. Бул башаты, арфанын башаты. 40 элек дегенди билип атасыңар да, элеп көрдүңөр беле унду, ошого жатмай да, мындай жатып ойнолмой, терип ойнолмой. Мындай колу менен дагы анан чапмайсы да бар мындай. Ошондой эле 40 кыл дегени 40 уру бирден кылтыйып чыккан. Ошол кезде элдешүү бири-бири менен урулар согушкан илгерки. Санжырада деле айтылат, тиги тарыхта деле бар. Ушунун баарын билмейинче жакшы аспаптардын ички дүйнөсүнө кире албайсың. Анан мына сыбызгынын бир тууганы ыбызгы мына бул жерде. Ыбызгы. Бул эми негизи көбүнчөсү
ургач тарабына кирип кетет. Булар да бөлүнөт негизи. Анан чыңыроон, карачы кандай сонун аспап, мал жоголуп кетпеш үчүн дагы кошчу, жылаажын жок, куруу кара. Карачы, мына түтүктү алып келдим. Мына түтүктүн түрлөрү биякта да бар, түтүктүн түрлөрү. Түтүк деп бул башаты биздики, бизден эл терестен кана алып кетип түрктөр. Андан кийин тиги Азерге жолугат, Байжанга жолугат, анан армяндарга, анан жана дудук деп калып атпайбы? Ал дудуктун башы түтүк, алар чечмелеп берсең чече албайт. Биз тешикти түтүк дейбиз. Алар өзүбүзгө деп жүрөт, э? Алар өзлөрүн алып алды да. Негизи кыргыз эски сөк 5-чи цивилизациядан бери келаткан эмеде. Ошон үчүн ошолордун баарын камтып, жаш муундарга бериш керек эле деп какшап атабыз да. Алар боолордун баарын алып кетсе, ошон үчүн жана мектеп бекер ошолордун баарын тең үйрөтөбүз. Скрипачтардан баштап, кыргыздын эски күүлөрүн кайра жаңыртып, заманбапка ылайык чакпап келсин деп ошондойбуз. Мана Жеснайыбыз. Жезнайыбыз жоголду мына. Ырнай деген жоголду. Бала чоор деген, чоордун түрлөрү көп болсучу. Булар балдарды кой, малды кайтарганда бала чоору менен кетчү, талалап, жаратылыш менен тыкыз байланыштырып, гармония деп коебуз. Ошону табигат менен эмет. Бала чоор Кошнай. Кошнайдын бир тууганы Эгиснай. Карачы кандай най деген көп нерсе бар. Ошон үчүн Орто Азиядагы аспаптардын баары тең кереметтүү, ыйык, өзүнчө жан дүйнөдө. Бул бийиктин бийиги. Ушуларды үйлөгөн сайын мына карачы, үйлөнмө аспаптар тилдин гимнастикасы да бар. Бардыгын деп. Ушуга улай эле суроо да, мисалы көбүнчө үйлөнмө аспаптарды аткарып келесиз дегенде, анан буга да күч керекпи атайын? Күч керек. Мына биздин орусча айтып кетсек, аба жутуп атканыбыз, дыхание деп эметебиз. Биздики вокалисттердики мындай эле. Чымчыктын дыханиясы бар. Биз үйлөгөндө алардын эмне кыларын билбейт. Мына биз дүйнө жүзүн кыдырганда үйлөгөн мунун ичинде шарик барбы деп айтат. Үйлөп туруп аласың, бир менен деп кегесте ушундай керек да. Ошол медитацияга кетип атабы, тиги кишинин эмесине, аурасына кандай действие берип атат, ошонун баарын ойногондо тим эле өзүлөрүн. Ошон үчүн чет мамлекетти кыдырам десең, жана эстрадниктер жөн эле биздин жанакы эмеге апарышат, биздин жашап аткан кыргыздарга эле концерт коет, чет мамлекетке. Башка улутту жеңиш керек. Башка улуттан бийигирээк болуш керек, ачык айтыш керек бул. Мен мекенчилим, мекеним сүйөм, кыргыз дегенде мен кыргызмын деп кыргызды даңазалайм. Биринчи ошо кыргыз болуш керек, кыргыздын жерин желбиретиш керек, ураанын маанасы болуш керек. Анан бул аспаптар менен гана кыдырдым да. Ушуну сүйгөн үчүн башка элдер таң калды. Муну үйлөп берчи деп аны компьютерге киргизип алып, анан кайра бизге сатып атат мына. Момундай электронный вариант. Ал жок да, мына экологический аспаптардын баары да бизде кыргыздар. Ушунун баарын үйлөш керек. Анан мына кыргыздын эски саксофону менде музейимде илинип турат. А мунун үнүн карасаң, эски кыргыздын саксофонун современный кылып жасап койдук да, азыркы заманбапка. Үнү укмуш. Кандай тембр. Мунун баары тең жана чууген деп атасыз, эме оркестрге кошсо булукмуш. Эми мына сыбызгылардын түрлөрү көрөп. Анан урма аспаптардын баары тең калып калыптыр, мону жакы үстүн мына. Урма аспапка. Урма аспапка. Карачы мунун баары. Анан бул жасалганда, мисалы, ар бир аспап жасалганда ким жасайт жана ким буну баягы орусча айтканда контролдоп? Эми кээдегилерин болсо баягы кыдырып, кыргыздын иси каяка кетти, көчмөндөр болгондон кийин көп нерсени баарын тең башка улуттар колдонуп эметип алды да. Бизде деген устакана жок. Ушулардын баарын жазаган жана мен атап кеткен башындагы ушул аспаптардын баарын жазап, муну деген бир өзүнчө бир жерге устаканаларга келип айлыгын берип, элге жазайлык деп чогулуп, анан аян берчү аспаптарда толтурады. Ошол эле келген мына бул чөгендин түрлөрү. Анан ошолордун баарын жазап туруп массовый таратсак, бул баягы эле бизде массовый кетсе ооз комуз, кылгыяк, анан сыбызгы, калган аспаптарды көп үйлөнбөйт атпайбы? Мына бул эле сыбызгы, ыбызгынын эмеси кандай сон. Агай, ушул жерден эле көбүн көрүп атабыз дегенде, анан өзүңүздүн музейиңиз бар, атайын ушул музыкалык аспаптарды койгон. Баштан аягына чейин орто эсеп менен, мисалы, сиз билесизби, канча аспап бар?
Эми аякта деген ар түрлүү аспаптар бар. Жыландын терисинен жасалган аспаптар бар. Аны акырындык менен сактап, кийинчерээк эми колум кичинеден бошогон сайын мен эми балдарды дагы тарбиялап, үйдүн оокаты тиги бу деп, анан ар бир аспап кайсы үрп атат да болду. Бешик ырындагы, сүнөтүндө болобу, үйлөнүү тоюнда болобу, майрамдарыбыз көп да. Ошого карата анан кетиш керек. Эми бул аспаптарды тоого чыгып алып, бийик тоонун үстүндө ойносоң тазалануу, арылууга келесиң. Анан ушунун аспаптардын баарын эми көп да муну деген. Азыр биздин репертуарда 1500 репертуар бар экен. Бул компьютер болуп калды мечи. Ошого улам кошуп, ошентип эми эл үчүн иштеш керек. Жер үчүн иштешиң керек, өзүң мекең үчүн. Ушунун баарын келе жаткан эме. Кээ бирлер да койчу тигиндей депчи. Мына жана силердин астыңарда эле аккордеон ойнойт. Аккордеонисттер жөн эле өбөнүн четине күй ойнош керек. Дүйнөлүк классиканы ойнош керек. Антпесе бүт баарын окшош да, мындай сынды да жакшы алыш керек. Ырдап коюп эле эметип. А эмне үчүн күүлөргө көп көңүл бурбайсыз? Ошон үчүн радио, телевиденияларга 50% кыргыздын күүлөрүн ошону көрүп 50% ырды көргөзсө, ошондо ырдын идеологиясы басымдуу болуп, тойдун ырлары басып кетти дагы, майдаланып, кыркылып, өзүнүн тузу бар, деми бар, куту бар күүлөрүбүздүн баарынан четке кагылып калгандан кийин манкуртка, зомбиге айланып кетебиз. Ооба. Агай, ошондо канча музыкалык аспап бар музейде? Музейде толтурады. Мен ар жагын айтпай бияка кетпен. Саны толтурай, анын баарын санап отурган жокмун. Ар бирөөсүн кээде бир киного тартып калабыз музыкачы. Ошондо алып чыгып үйлөп, кайра керектүү боюнча эле жатат. Анын баарын кайра алганда ошол жанагы аранжировкалар керек. Эми анын баарын санап деле көргөн жокмун. Мен ошун бул башы көзүм менен ошол жака кирип кеткенден кийин көп аспадым. Монун бир 15% көтөрүп келдим. Мына бул чамадан көбүнчөсү мени ээрчип жүрөт, ушуну көтөрүп жүрөм. Мунун ичинде көп нерселер бар. Ар кайсы жерден эмеси. Эми ышкырыктын түрлөрү. Ошон үчүн жанакы жылкычынын, малчылардын, жанакы чабандардын, анан зергерлердин да аспаптары болгон. Ошон үчүн жанакы жаратылыш менен тыкыз байланышы болгон сайын ошон үчүн көп нерсеси кетет. Ошон үчүн агарып чыккан таң менен, кызарып аткан күн менен жүрөгүм таза болсун, жан дүйнөм көрккө толсун, ырысым болсун түгөнбөгөн, өмүрүм болсун өкүнбөгөн деп бекерин айтпайт да. Бүт кыргыздын мантралары, бүт сөзүбүздөн баштап бүт эле музыка. Ушуга буларына жан дүйнө киргизип, буларга тирилтип бу аспаптарды элге жакшы нурун төксөң, ошол эл өзү тазаланып, аруланып, кайра сага жакшы нурун берет. Ошон үчүн аспапты ойногула. Кыргызбыз деген атыңарды жоготпой, жанакындай эле ырчы болуп 90% ырчы болуп атпайбы? Эми жаман көрбөсүн, бул көргөндөн эмес, бул деген сын жакшы алып, ошо балдар бизден күчтүү болсо экен деп тиленем да. Ооба, ошол тилектер кабыл болсун дейли. Азыр бизге жакшы бир чыгарма аткарып бериңизчи, дагы бир аспап менен. Өзгөчө аспап менен аткарып бериңизчи. Агай, бардыгы көргөндө ушундай аспаптар турбайбы? Бул өзгөчө аспап экен деп таң калышсын. Баракелде. Агай, мисалы көпкө чейин аткарылбай калган музыкалык аспаптар жөн эле туруп калгандар болот деп атпайсызбы? Аларда да бир үнү чыкпай же тарынган болобу? Кечирип кой, арал жолун тарынып калат. Комузду деле жөн эле илип коюп, чаң басып калса, тарынып чыкпайт. Булардын кыялы бар да. Мына бул аспабымды кечирим сурап туруп үйлөдүм жаначы. Бул аспабымды үйлөнбөй калыптыр. Илгери деген ар бир аспапка өзүнүн эмеси болчу, аты болчу, мындай эмблема болчу. Жанакы энтамга коюп атпайбы немеде. Ошондой аттар бар болчу. Ама каргачы.
Ай бара келди. Агай, бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрдүн арасында сизге балким жакшы кабыл тилек айтам деп чалган телекөрүүчү бар экен. Кабыл алалы. Биргеликте. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиңиз. Агайга ийгилик каалап коеюн дегем. Рахмат. Базар Койгон районунан чалта тилекбиз, Жалал Абад облусу Базар Койгон районунан. Агайга ийгилик каалайбыз. Агай ар дайым тынч болуң, ар дайым ушунтип кыргыздын күйлөрүн ушинтип өчүрбөстөн, жоготпостон ар дайым колдоп, ушинтип кыргыз жыттанга оонорду ар дайым көтөрүп жүрөбүз агай. Ар дайым ийгилик, ден соолук каалайм агай. Рахмат. Сизге дагы ошону каалайбыз. Чоң рахмат. Жакшы сөздөрдү айтканыңыз үчүн. Агай, мына биздин телекөрүүчү да айтып кетти, кыргыздын улуттук аспаптары жоголбош үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Балким сиз кыргыз элине дагы бир кайрылуу жасайсыз. Өзүнчө ордо. Ушу кыргыз аспаптарын шипковой деп орусча айтып атпайбызбы? Бул аэрифоновый воздух, аба, аэрифон деп. Ушул аспаптардын баарын тең кайра касып чыгып, мына азыр биздин музейде деле жок экен, менин музейим көбүрөөк экен ага караганда. Мында карып келсемчи, анын ичине кирип кетсеңиз, жана мен үйүмө келгенде музейге эң аз дегени бир 2 саат ар бирөөсүн түшүндүрүп берем. Бул мында колдонот экен, тиги деп, анан өзүнчө эле бир концертте да угуп кетесиңер. Анан орду ачып ошого, анан ар бирөөбүз салымыбызды кошуп туруп, муну пропаганда кылыш керек, жөн турбаш керек да. Бул жеке эле Энисай тобуна эмес, бардык үйлөм аспапка. Мына эң жакшы музыкантыбыз тиги бул үйлөм аспаптар боюнча Комузда чыртет тиги Нурлан Ишанов деген бар. Ошого бир чоң оркестрди ачып бериш керек. Бул атандашы болгон, башкаларга атандашы болгон бир чоң оркестр тутулат. Бул баатыр бала. Ошол бүт моунун артынан алып сая түшкөн күчтүү музыкант да. Ушундайга. Жана комузчулар бар. Рахат Көчөрбаев деген, Руслан Жумабаев дегендер. Комузчулардын башка вариантын үйрөтүш керек. Нота менен үйрөтүп, бир жерге рамкага салып койбой, кулакты тиштин эмеси менен, эски ыкмасы менен методика. Ошого салып туруп, буларга көп көңүл урбасак, башка ырдын эмеси кетип эле, коробочник деп коебуз да, эми бетке айткан зары жок. Ошондойлор көбөйүп туруп, кыргыз аспабы өчүп баратат. Аякты баалабайт. Запад Европаны тиги батыш кыргыздын аспабы менен гана жеңе алабыз. Бүт улуттун баары тең башын ийип берет. Антписе болбойт да. Бунун эмени бир 15% көргөзүп атам. Үйгө барганда чымчыктын тилин, жыландын тилин, бул жаныбарлардын тилдери кандай сүйлөнөт экен, ошонун баары төкпөй чачпай көзүңөн жаш агып, ушундай керемет турбайбы деп. Кыргыз болуп жаралганыбызга Кудай Таалага миң мертебе рахмат айтышыбыз керек. Бул ии деп айбай оккосу. Толкунданып атасыз. Сонунда отомой жакшы энергия берип, ошо энергия бар болуп атат. Аба менен суу бүт баартын ушунун баартын дем берип атат. Ошого ыраазы болуш керек. Мисалы сиз айтып калбадыңызбы? Мисалы мен үйүмө барганда ошонун баарын көрө алышат да. Анан элдер кызыгып атат да. Кантип көрсөк болот? Үйүнө баралыбы деп. Үйүнө келип кызыккандар келсе, мага үйгө деле эмес, мен өзүм каякта эмгектенип аткан жериме келсе, сүйлөшө кеткенде эле баякы өзүнүн туура эмес вирустардын киргизип алгандарын баарын чыгарып, бакканым оюм таза болсун деп атпайбы, тутканым баалы сөз болсун деп. Ошонун баарын киргизгенден кийин агарып кандай сонун, мен жашайт экенмин, сонун турбайбы деп бир күч дем бересиң да. Вот ошонун баарын алып кеткенден кийин анан биздин балдарга көңүл буруш керек. Биздин кийинки пенсиябыз балдарыбыз. Кийинки келе аткан ошо балдар бизден күчтүү болсун деп атам да. Устаттан шакирт өтүп кетсин деп. Сиз менен сүйлөшүп отуруп, албетте 1 саат, 2 саат, 3 саат сүйлөшсөк да, сиз тынбастан мынакей кыргыздын нукура, кыргыздын мурунку улуттук аспаптары тууралуу, музыка тууралуу, деги эле музыка эле эмес, балким баягы жашоого болгон көз караш, жашоого болгон позитив, өзгөчө бир мотивациялык дагы жакшы нерселерди айтып атасыз. Бирок тилекке каршы убакыт деген убакыт экен. Бүтүп агай, сизге терең ыраазычылык билдирели. Мына өзүңүздүн жүрөгүңүз кыргыз деп согуп, жана кыргыздын улуттук аспабы жоголбосун, алардын баардыгын кайра да калыптандырыш керек, кайра ордуна алып келиш керек деген бир күйүп жүрөсүз агай. Эң негизгиси туура айтасыз, мен кабыл алдым. Кийинки эмеде мен жана дагы айта албай кеттим. Комуз 5 түрүнө бөлүнгөн илгери. Ошо 5-тен бир эле аспабыбызды чертмекте, чертип койчу, чертмегиңди дечү. Ал 2 кылдуу болчу. Ошол 2 кылдуу аспаптан анан домбура пайда болгон, аркы бир туугандардын аркы. Ошон үчүн түпкү өзөгүн билмейинче көп нерсени билбейбиз. Ошол жакта кут жатат, нур жатат, деми жатат, тузу жатат, жылуулуктун баардыгы ошол жакта жатат. Азыр агай, бизде байланышта телефон чалуу бар экен, кабыл алып коелучу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келиңиз.
мен немеге Курмангазыга калоом бар эле ошондо. Айтыңыз. Мен Оштон чыгып атам, атым Эмил, мен Курмангазыга калоорум ушундай кыргыздын жигиттери болсо, мына Ала тоодой оортуп жүктү мойнуна алсын эми мына кыргыздын өчүп кеткен аспаптарын топтоп жүрөсүң. Сага жана чоң рахмат. Кийинки жаш балдарды дагы ошентип үйрөтүп, жоголуп кеткен биздин аспаптарды топтогонуңа рахмат. Сага ийгилик бала чакаң менен тынч бол. Мен Оштон чалып атам, атым Эмил. Сизге дагы рахмат. Жакшылык болсун. Бул деген жүк, бул асыл жүк. Муну асыл жүктөй кабыл алыш керек да. Мына боюнда бар келин кетип баратса кандай сонун. Ооба. Бул жүк асыл жүк да болду. Ошондой эле бул керектүү биздин бала чакырабыздан тен небере чөбөрөбүздөн кыбырасынан баштап бүт баары алып кетсе көзүңөн жаш мына деп неме жандандырып муну бериш керек. Ар бир үйдө. Чоң рахмат агай, сизге ушул күйүк бышкандыгыңыз үчүн рахматчылык билдирели. Эркин микрофон суналды сизге. Эми мен эмнени айтарым? Кыска. Силерге биринчиден рахмат. Ушинтип мен чакырып кыргыздын аспаптарын деп мына бул жердеги түрлөрүн эми кичинекейли алып келип калдым. Кийинкисин жакшы бир аспаптарын башкача кылып туруп өзүнчө бир берсеңер жакшылап ойноп берем. Кыргыз элиме эч качан сарсанага батпасынчы. Бул да оору. Бирөө күлүп жаркырап эртең менен ойгонгондо эле Кудайга айтып кой, ушу бизге белек бердиң, мен түрүмүн, коку эмгектенейин элиме, жериме деп. Ошо бүт эмеге Кудай таалык эмет. Ар бир үйгө токчулук, молчулук болсун. Кейген киши кейген, жоктун арты жок болот. Бар бололук. Эң бийик даңазалаган даван зоо чокусуна жүрөлүк. Кыргызга эмгек кылалык дагы таза арулануу жолуна түшүп туруп, жана мен айтып кеткен кыргыздын желегин желбиреп, Манас уран болсун дагы ошондой баарыбыздын жакшылыктын үстүндө жүрөлүк. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин дагы. Биз Таңбана программасын уланталы элек. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти, Россия Казакстандын эмгек сиңирген артисти, аспаптардын атасы деп дагы айтып кеттиги Курмангазы Азыкбаев болду. Ал эми биз программабызды улантабыз. Студенттер ар кандай, ар түрдүү аспаптарды ойногон студенттер бар экен. Ошол тууралуу бизде кичинекей бир өзгөчө сюжет даярдалды эле. Ошого көңүлүңүздөрдү буралы. Кеттик.